Эми старт программаны кантип колдонобуз жана аны кантип алабыз личный кабинеттен автоматтык түрдө түшөбү деп ойлошот кээ бирөө. Аны кол менен ручной салыш керек экенин билбей калып, менин шаг подаркам келбей калды, мени компания алдап койдубу деген ойдо болуп калышат. Компания автоматтык түрдө салбайт, себеп дегенде кээ бир учурда бизде тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Муну аласыңбы же муну аласыңбы деген тандоо мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан автоматтык түрдө биздин корзинага салбайт. Эми биз старт программадагы белегибизди алыш үчүн, 1 сомдук белегибизди алыш үчүн корзина дегенге келебиз дагы биз же болбосо товар деген жака келебиз дагы, же каталогтон ачып өзүбүзгө керектүү продукцияларды салабыз. Мен жөн гана батыраак корзинаны толтурайын деп бир гана кымбат продукцияны салып койдум. Бул маска, OneWeek сериясындагы маска. Караңыздар, бул жерде 1365 болду. Каталог баасында 1100 сомдон кем эмес продукцияларды салсак болот. Бул жакка 1100 сомго ар түрдүү продукцияларды салсак болот. Бул жөн гана образец катары мен ушуну салдым. Эми биз шаг подарканы алыш үчүн ушу акциялар жана башка биздеги бонустар, шаг белектерди камтыган персональный акция бөлүмү же болбосо акция бөлүмүнө өтөбүз. Ушул жерден ылдый келатса эле мына стартовая программа деп турат. Эгерде сиздин корзинаңыздарда 1100 сомдон кем продукция болсо, анда бул жер стартовая программа деп көрүнбөйт. Качан гана сиздин корзинаңызда 1100 сомдон жогору продукция турганда, ушул жер стартовая программа деп көрүнөт. Анда эмесе муну басабыз, дагы бир жолу басабыз. Мына 3-каталогдо бул адам актив болду деп атат. Эми танда деп атат. Бул атырды тандайсыңбы же бул атырды тандайсыңбы деп атат. Келиңиздер, биз мырзага арналган атырды тандайт экен. Мына болгону 1 сомго ушул атырды алып атат. Эми бул жерден биз кечиресиздер, применить дегенди басабыз. Эгер применить дегенди баспасак, анда биз шаг подарканы ала албай калабыз. Мынакей чындап эле биздин шаг подаркабыз түштү. Мына ушундай жол менен биринчи шаг подарканы алабыз. Ал эми экинчи шаг подарканы деле дал ушундай жол менен стартовая программа деп турган болот. Бул жерди басып биз ал жерден экинчи шаг подарканы, мисалы, список 1, список 2, список 3 деп турган болот. Ошо ар бир списогун басып туруп, ошондой плюс басып чыгабыз. Экинчи список дегенге да плюсту басабыз дагы, анан применить дегенди кылабыз. Применить кылбасак, биздин шаг подаркабыз түшпөй калат. Мына ушундай оңой эле алып алсаңыздар болот.